28 апрелде Екатеринбург шаарынан учуп келген 157 жүргүнчүнүн ичиндеги балдары Кыргызстандын, өзү Орусиянын жараны болгон бир аял, балдары Орусиянын, өзү Кыргызстандын жараны болгон дагы бир аял өлкөгө кирүү уруксатын алды. Мындай чечим коронавируска каршы күрөшүү боюнча республикалык штаб кабыл алды. Бул маселе республикалык штабта каралды. Мыйзамдарга ылайык өзгөчө абал шартында чет элдик жарандар өлкөгө киргизилбейт. Бирок бул жерде адамгерчилик маселеси биринчи орунга коюлуп, аларды өлкөгө киргизүү жөнүндө чечим кабыл алынды деп айтылат штаб тараткан маалыматта. Орусиядан учуп келген жүргүнчүлөрдү алгачкы текшерүүдө өзгөчө абал шартындагы мыйзамдарга ылайык 2 баласы менен келген экени Кыргызстанга киргизилген эмес. Социалдык тармактарда Орусиянын жарандыгы бар балдарын апасы 13 мартта Челябинск шаарындагы ооруканага алып барганы. Бул аралыкта ал жерде көчүп конуп жүрүп, акырында Кыргызстандан Екатеринбург шаарындагы башкы консулдук аркылуу чартердик каттамга илинип мекенине кайтып келишкени жазылды. 28 апрелде Орусиянын Екатеринбург шаарынан чартердик каттам менен 157 кыргызстандык келди. Коронавирус пандемиясына байланыштуу Кыргызстан март айынын башында эле өлкө аймагына чет элдик жарандардын киришине тыюу салган болчу. Булак Азаттык. Жер шарында коронавирус 3 миллиондон ашык кишиге жугуп, 227.638 кишинин өмүрүн алды. Ошол эле маалда 972.584 киши оорудан айыкты. Илдеттин жугушу жана андан каза болгондордун саны боюнча АКШ дагы деле алдыда. 1.039.909 кишиден оору табылып, 6.967 киши каза болду. Испанияда 236.899 кишиге жугуп оору 24.275 кишинин өмүрү менен кош айтышты. Италияда 203.591 кишиден оору табылып, 27.682 киши өлдү. Франция, Улуу Британия, Туркия, Германия, Иран жана Кытайда абалоор күн сайын оору жугузгандардын саны артып, андан көз жумгандар дагы көбөйүп жатат. Булак Барометр KG. Парламентте мигранттардын абалы, дарыгерлердин маянасы, өндүрүшкө чектөөлөрдү алуу маселеси козголду. Депутат Максат Сабиров Орусиядагы мигранттардын абалы боюнча маселе козгоп, аларга бюджеттен бөлүнгөн 10 миллион сомдун дайынын сурады. Бул тууралуу Жогорку Кеңештин басма сөз кызматынан билдирди. Консулдуктагылар акча каражат келбей жатат деп айтып жатышат. Новосибирскте хостелдерде жаткан жарандарыбызды кеткиле деп чыгарып жатыптыр. Силер болсо акча берилди деп жатасыңар. Ал жакта акча жок деп жатышат. Акча кайда деп суроо салды эл өкүлү. Тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков бөлүнгөн акчанын ар бир тыйынына чейин отчет берилерин белгилеп өттү. Депутат Максат Сабиров Кыргызстанда да башка мамлекеттер сыяктуу эле азык-түлүк менен эмес, накталай акча берилсе болмок. Мындан да бизнес болуп жатат деген пикирин билдирди. Өкмөт башчы Мухаммедкалый Абылгазиев каржынын тартыштыгына байланыштуу элге азык-түлүк катары жардам берилип жатканын белгилеп, бул экинчи жагынан карантинде сактоодо натыйжалуу болууда деди. Акча берилген күндө деле ал баары бир азык-түлүк алат да, продуктага барганда үйдө олтур деген принцип бузулат. Ошондуктан биз өзүбүз жеткирип бергенибиз оң болууда деп жооп берди ал. Депутат Асисбек Турсунбаев ушул күнгө чейин дарыгерлер жумушуна баруусуна тоскоолдуктар болуп, чыр чатакка чейин жетип жатканын белгилеп, маселени жоюу сунушун берди. Ошондой эле кызматынан кийин 14 күнгө обсервацияга алынып жаткан медициналык кызматкерлердин маянасын төлөнүп берилишин зарылдыгын айтты. Мындан тышкары депутат Алтынбек Жунус уулу өндүрүш, өнөр жай үчүн чектөөлөрдү азайтууну колдой тургандыгын билдирип, ишкерлер кара кечеден көмүр алалы деп 300 чакырым жерди басып барып, 10 километр калганда киргизбей коюшуптур. Кеп сөзгө келбегендиктен алар кайра артка кайтышыптыр. Вируска тиешеси жок жерлердеги блокпосттор эч нерсени жылдырбай жатат, деди эл өкүлү. Булак Назар Ньюс KG. Жалгыз энемин. Өзүм жалгыз бакчы элем, семьям азыр кызым жалгыз боюп, колунда баласы менен отурат. Мен 6 айдан бери ооруп, өзүм бир сому жок талаада калдым азыр, мусафирмин. Ошондорду сураасын чечип берсеңер
жакшы болмок. Хотелось бы обратиться к нашему государству. Скажите, пожалуйста, вот представители Кыргызской республики, вот уважаемые вот депутаты, президент наш, скажите, пожалуйста, что нам делать? Мы оказались в трудной ситуации, мы хотим от вас помощи хоть какой-нибудь. Помогите нам, пожалуйста. Мы ваш народ. Без нас вы тоже как бы никто. Так что помогите нам, пожалуйста. Либо увезите нас отсюда, либо кормите нас нормально и дайте нам нормальное жилье, чтобы мы могли сидеть на самоизоляции, пока это все не закончится. У меня все. Эми ушу посольство жөнүндө айта кетсек, посольство мына келгиле дейт экен, документ боюнча жардам беребиз дейт экен, бирок оору жугуп калат деп чыкпайт экен. Жок, чындап. Оору жугуп калат, биз чыкпайбыз деп чыкпайт экен. Эми жок, документ боюнча деле азыр могул жакта документ ала албай жүргөн балдар бар экен. Ошолорго дагы эми мындайча айтканда как бы келгиле деп коюп жооп бербейт, телефондон да жооп бербейт, же мояктан хотя бы окошкадан чыгып мондай деп